Итак, достор, акыркы видеороликте мен жаңы системаны кандай балансты башкарыш керек, кандай сумманы башкарыш керек, ушунун баардыгын түшүндүргөн болчумун да, пошагово түшүндүрүп да поверхностно. И бүгүн биз сиздер менен ошол система менен дагы торговля кылабыз, достор. Болгону биз сиздер менен 5 сделка ачабыз, чтобы балансты көбөйтпөш үчүн да, изначально мартингейл менен торговля кылып балансты жөндөн эле жогото бербей, биз сиздер менен умно торговля кылганды үйрөнөбүз, достор. По-умному сумма инвестицияларды биз сиздер менен туура башкарганды үйрөнөбүз, достор. Биринчи сумма инвестиция меники 1% от депозита, балансында $4715 бар азыр. Акыркы видеороликте $4600 чейин көтөргөн элек. Бүгүн болсо, достор, биз ушул сумма менен хотя бы бир 10%ке көбөйтүшүбүз керек болот. 10% это приблизительно бир $300-400 да. Давайте округлим и балансыбызды $5000 чейин жеткизип көрөбүз да. Возможно, мен бул видеороликте балансымды эмоция менен же болбосо дисциплина жок торговля кылып балансымды жоготуп ийишим мүмкүнмүн да. Тамаша, биз сиздер менен четко дисциплина, правила менен жана система менен торговля кылышыбыз керекпиз. Трейдингде бул основа. Если бул трейдингде сиз бунусуз торговля кылсаңар, анда бул жакта хоть канча баланс болбосун, канча акчаңар болбосун, бул жакта силер акчаңарды жогото бересиңер. Ошондуктан биз сиздер менен по-умному торговля кылсак, ошондо гана биз сиздер менен на долгосроки акча таба алабыз, достор. Итак, давайте баштай берели. Анда мисалы валютная пара австралиец канадец OTC сделкамды бул жактан азыр 1 минутка бул жакта продажага ачамын. Анткени бизде паттерн двойная вершина болуп атат. Да, бул жакта бизде үстүдө уровень сопротивления бар. Мынакей үстүдө уровень сопротивлениядан бизде график кайтып атат азыр. И бул жерде бизде мынакей уровень, и бул уровеньден бизде мынакей двойная вершина болуп атат. Биринчи касание болду уровеньге, экинчи касание разворот болуп атат. Мынакей бизде астыда уровень бар, поддержка да, и бул жерде бизде паттерн двойная вершина деген болот да. То есть эки дөңгөч деп койсок болот да. Эки тоо деп кое берсек болот. Бул жакта бизде ушундай ситуация болуп атат, паттерн да. И бул жерде скорее всего 80% жогору бул жакта бизде график астыга кетет. Мынакей уровень, бул жакта бизде график сниженияга түшүш керек. Понимаете, да? Паттерн, если түшүнбөй атсаңар, двойная вершина деп койсоңор, Google-га жазсаңар, паттерн трейдингге двойная вершина десеңер, ушундай паттерн көрсөтүп берет. Эки төбө болот, мондай болот. Уровеньден кайтат и дальше бул жакта уже график сниженияга айланат. Канчага чейин түшүшү мүмкүн? Бул жактан экинчи тоо менен биринчи тоонун ортосунда, мынакей, кайсыл жерден көтөрүлсө, ушунча размеринде падение болот да. Приблизительно мына бул жакка чейин түшүш керек график. Ошондуктан дагы бир жолу сделкабызды пониженияга ачабыз. Бул видеоролик, достор, 24-чү ролик, 23-чү роликти көрсөңөр болот. Будан мурункусу ал жакта мен системаны түшүндүргөнмүн да, кандай торговля кылыш керек, кандай система менен торговля кылыш керек экендигин да. Биз сиздер менен балансты $100 деп кое берели. Дагы бир жолу ушуну түшүндүрүп кетейин. Азыр бул сделкабыз жабылса, мен бул жакта дагы бир перекрытие ачайын. 1 минутка снижение ачып коеюн да. Эки сделка ачып кое берейин. Так, смотрите, достор. Бизде балансыбыз $100. $100 да. Martingale деген бар. Martingale деген бар. Сумма инвестицияны каждый убыточный сделкабызды биз 2,5 эсе көбөйтөбүз да. Например, биринчи сумма инвестицияң 1% болот да, если балансыңар $100 болсо да. Мынакей $100 балансыңарда, биринчи сумма инвестицияңар по теории да, өз негизи правила боюнча 1% ачышыңар керек. Но анчалык слишком эле аз ачпайбыз. Хотя бы 5% деп кое берели да, 5%. 5%-тең бул $5 $100-дан. И биз фиксированный сумма менен башын ачышыбыз керекпиз. Хотя бы бир 4 сделка. 4 сделка биз $5-дан ачышыбыз керекпиз да. Мынакей 1, мынакей 2, мына 3, мынакей 4. Так, мен уктум, сделкам плюска жабылды. Мынакей 3 сделка тең плюска жабылды окшойт. Так, мынакей 4 сделка. Бир валютная пара, бир стратегия менен биз бир эле $5 ачабыз. Мынакей бул жакта мен бир анализ кылдымбы, сразу $5 бул жакта сделкамды ачам. Кааласаңар, бул $5 $1-дан 5 жолу ачсаңар жакшыраак болот. Анткени арасында 2 минус, 3 плюс болуп калышы мүмкүн да, либо наоборот болуп. Ошондуктан $1-дан коюп алгыла да, 5 жерден $1-дан ачкыла, бир направленияга. Так, ушул дагы рискти азайтат, достор. Важный момент. Мынакей $100-дан биз башында бир сделка, бир валютная парадан ачтык, бул минус болду. Экинчи сделкаңарда минус болду, үчүнчү сделкаңарда минус болду, төртүнчү сделкаңарда минус болду. Итого бизде минус балансыбызда минус $20 болду да. $20 минус кетти. Итого бизде $80 калды. И бул кийинки сделкабызга биз канча сумма ачышыбыз керекпиз? Кийинки суммага биз $30 ачабыз. $30. Бешинчи сделка болуп атат бул, достор. Бешинчи сделка. Ошондо итого минус 50.
$50 болот. Бизде балансыбызда $50 калат да. $50 калганда биз 5-чи сделка менен кайтарып кетишибиз керекпиз. 5-чи $30 менен ачканда биз общий прибыль, давайте санап көрөлү да. $30 санаганда биз $57 алат экенбиз. $57. Ошондо 5 попытка болду бизде. Но при этом биз балансыбызды жарымын эле использовать этип калдык. Жарым эле болгон $50 эле. Плюс балансыбызды $7 көбөйттүк. Итого биздин балансыбыз $107.60 болуп калды. 5 эле сделка ачтык. 5 попытка болду да. Эми мындай карап көргүлө. Кээ бирөөлөр Мартингейл деген нерсени түшүнүп алышкандар бар. Көбү Мартингейл дегенде, допустим, менин деле каналымда Мартингейл деген нерселерди түшүндүргөнмүн. Биз каждый убыточный сделкабызды, например, $10 ачтык да. $10 1 минутка 5 секундка чайлы $10 1 сделка ачтык. Бул сделкалар минуска жабылды. Или плюска жабылып калды да. Короче, $10 минуска жабылды, биз 2,5 эсеге көбөйтүшүбүз керек болуп калат да. Мынакей калькуляторду алып чыгайлы эми. Мынакей $10 минус болду. $10 биз 2,5 эсеге көбөйтөбүз. Балансыбыздан $25 кемитилип атат дагы. Минус дагы 20 плюс деп берели, плюс $25. Вот 2 сделка менен эле уже $35 минус болду. $100. Үчүнчү сделкабыз $62 болуп атат. Так, минус. Плюс $62.50. Далее плюс бул үчүнчү сделка. Төртүнчү сделкабыз плюс $156 болуп атат. Плюс $156. Итого $253 керек экен, чтобы Мартингейлди, жөн эле Мартингейлди колдонуш үчүн. Эми санап көргүлө. Кайсыл вариант лучше? Биринчи вариант лучшебу же могул вариант лучшебу? Если, конечно, акчаңар көп болсо, анда экинчи вариант менен эле башыңарды урутпай эле каждый убыточный сделкаңарды 2,5 эсеге көбөйтүп ача берсеңер болот. Но трейдингде биз аз сумма менен баштап көп сумма акча тапкыбыз келет, ошондуктан биз ушу биринчи вариантты колдонушубуз керекпиз. Бул эч ким эч жерде айтпайт, бул менин разработанный схемам, ошондуктан алгыла, пользуйтесь, достор. Потому что көбү торговля кылганда жаңы новичоктор алар вообще түшүнбөйт схеманы. Ушул кандай торговля кылыш керек. Көбү только стратегияны эле издей беришет. Морики уровеньдерди, уровень сопротивления, уровень поддержкадан кайткандарды анализ кыла беришет. На самом деле бул жакта эмес. На самом деле силердин өзүңөрдө кандай акчаны колдоносуңар, кандай воспринимать этесиңер. То есть бул математикада, математиканын если жакшы түшүнсөңөр, анда бул жакта силер ошол математиканы изилдеп, стратегия кылып акча таап кетсеңер болот да. Вот. Ушул схеманы колдонуп көргүлө. Так, кийинки сделкамды валютная пара канадец японская иена OTC-ден ачамын. Так, бизде бул жерде ай блин 5 секундтан ачып атпаймынбы, 1 минутка ачышым керекмин. Так. Но все же сделкаларым плюска жабылып калды. Так, бул жерде покупкага ачтым, потому что бизде бул жерде жакшы падение болду и при этом бул жерде жакшы картина болуп атат мынакей. Көрдүңөрбү? Расширяющийся клин деп коет. Бара-бара бизде мондай волатильность көбөйүп атат да. Мынакей бизде мынакей астыңкы уровень бар, линия тренда. Бул жактан биз сделкаларды повышениега ача берсек болот, но лучше всего үстүнкү уровеньден ачсак жакшы да. Анткени график астыга кетип атат. Но при этом бизде мынакей волатильность көбөйүп баратат да, сигналдай болуп баратат, мондай болуп. И биз ушул предыдущий моменттерди карап эле байкап, логически карап, анализ кылып, сделкаларды ача беребиз да. Кээде интуиция иштебей калат, ошондуктан бул рынокто система менен и өзүңдүн дисциплинаң менен торговля кылыш керексиң да, ограниченияңды коюп. Так, бизде кандай болду? Бир сделка плюс болду, 2 сделка минус болуп калды. Ладно, дагы бир жолу 1 минутка покупкага ачамын. Итого 6 сделка $40. Общий сумма канча болуп кетти? 180, 200, $240 ачылып кетти. Достор, Telegram каналга катталыңыздар. Бизде бул Telegram каналда күндө 2 мал торговля болот. 2 мал күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да обучение жана бүт бардык выводтарымды, биздин целибизди ушул жака жүктөп турам, достор. Также прямой эфирлер болуп турат. Прямой эфирлерди ушул жактан алсаңыздар болот, достор. Ссылка ушул жака жөнөтөмүн. Катталыңыздар, абсолютно бесплатно, акча төлөбөйсүздөр. Ссылка комментариянын башында болот, же болбосо видеонун описаниясында тапсаңыздар болот. Итак, бул сделкабыз минус болуп калды. Итого биз сиздер менен канча 1 2 3 4 5 6 7 сделкабыз $40 болгондо, ошондо канча болот? Так, калькуляторду алып чыгайлы. $40 көбөйтөбүз 7-ни равно $280 болот. $280 табыш үчүн биз сиздер менен приблизительно $350
$350 ачышыбыз керек экенбиз да. Валютная пара евро швейцарец OTC спуск кетип атат. 1 минутка $350 понижение качалы достор. Мынакей. Бизде бул жерде тренд восходящий болуп атат, но бул жакта бизде мондай коррекциялар болуш керек. Мондай коррекция. И азыр мынакей. Как раз разворотный паттернда биз 1 минутка понижение качтык. Кайсыл жакка чейин түшүшү мүмкүн? Приблизительно мына жашыл линияга чейин, анткени бизде тренд мынакей восходящий болуп атат. И приблизительно мынакей даже бул жакта уровень бар экен, зеркальный сопротивление, мынакей приблизительно ушул жак экен да. И ушул жакка чейин азыр графигибиз азыр коррекция болушу керек, ретест болуш керек да. Анткени мындай карап көрсөк, 15 секунддук таймфреймде после резкий подъем болгондо мынакей подъем накопление, бул жакта уровень болгон, мынакей. После пробития график көтөрүлүп туруп, кайра резко түшкөн ушул уровеньге, ретест кылган и дальше подъем кетти. Мынакей бул жакта уровень бар, биз жакта подъем, мынакей ретест кылыптыр, почти что ушака тийиптир да, и дальше подъем кетти. Азыр мынакей дальше снижение кетиш керек. Мынакей ушул линиябызга чейин ретест болуш керек. Итого баланс $4907. Давайте $40 дагы 3 сделка ачайлы 1 минутка. Итого общий балансты $5000 чейин көтөрөлү да, округлять этип. Ол ал целге жетпей калышы мүмкүн да. И вот последний сделка 3 сделка менен дальше подряд сделкалар ачылып, подряд сделкалар минуска жабылып калышы мүмкүн да. И то не факт, что мен азыр 4 сделка минус кармасам, 5-чи сделка плюска жабылат экен да. Ошондуктан лучше ушул баланс менен токтоп калган жакшы, кийинки күнү торговля кылып, улантып, уже мен муздак болуп моментинде биз торговлябызды улантканыбыз жакшыраак болот да. Анткени канчалык көп торговля кылып койсоң, ошончолук сага зыян болуп калат да. Эртеден кечке чейин торговля кылбай эле коюш керек. Болгону бир торговый сессияда там 3, 4, 5 сделка ачсаңар жетишет. 5 сделка ачсаңар жетишет. Бир торговый сессияда. Итого баланс $4787 болуп калды достор. Плюска жабылбай калдык ушунда. Где-то приблизительно бир $20-30 эле плюска кетти окшойт. Небольшое исключение кылып коеюн. Дагы бир сделка. Бул жактан подъемга чайла. Подъемга чайлайлы. Бул жакта бизде тренд восходящий болуп атат. Против тренда ачпай эле коелу бул жакта вообще. Анткени тренд твой лучший друг деген сөз бар трейдингде. График кайсыл жакка өсүп атса, ошол жакка нацелен болгонуң да. Сделканы ачкангачы. То есть бул жакта мынакей тренд восходящий болуп аткан моментинде если сделкаларыбызды понижение ача берсек, сделкаларыбыз минуска жабыла бермек да. Анткени мынакей тренд восходящий болуп эле кетип атат. Ушундай моменттер да болот. Лучше график кайсыл жакка өсүп баратса, ошол жакка ачкан жакшы да. 4, 3, 2, 1, 0. Есть. Сделкабыз плюска жаптык, балансыбызды $5000 чейин жеткиздик. Достор, каналга катталабыз, лайктан басабыз. Если сурооңуздар болсо, телеграмга жазыңыздар, өтүп ссылка комментариянын башында же болбосо видеонун описаниясында болот.